Demek кармаштарды улантабыз. 1-ден 16 финалын алгандагы жүрүштөр буга чейин 1-ден жеңишке жеткен балбандар десек болот. Кызыл трикочон балбан Дастан Мейманов, ал эми көк трикочон Нурмолдо Анарбеков. Буга чейин Дастан Мейманов Эмирулан уулун жеңип алган болсо, Нурмолдо Анарбеков Талас Данияр уулунун үстүнөн жеңишке жеткен. Андыктан эми экинчи кармашта балбандар кандай күрөштү сунуштарындагы байкайбыз. Айтор мына балбандардын ар бири жөнөкөй бир эмес балбандар экенин жакшы билебиз. Андыктан көрөлү. Айтор экөө тең бири-бирине мына жакын жабыш менен мыкты ишенимдүү күрөштөрдү өткөрүүгө умтулушууда. 8-ден 1 финалга жеңгендери 8-ден 1 финалга чыгат. Ал эми жеңилгендери болсо дал ушул жерден кармаш менен дагы кош айтышаарын жакшы билебиз. Кадрлы телеөрчүлөр, эсиңизге салып өтөрүм. 2 килемде тең 67 кг салмактын бириктеги кармаштар уланууда дегиче Нурмолдо Анарбеков 2 упайга ээ болду. Жана биз болсо кармаштарды улантып көрөбүз. Дастан Мейманов менен Нурмолдо Анарбековдардын тиреши эмне менен жыйынтыктаарын көрөлү. Азырынча мына экөө бири-бирин кайрадан баштагыдай аңдыйт. Нурмолдо Анарбеков оңой эмес атаандаштын үстүнөн жеңишке жеткен. Андыктан ал дагы болсо бул жерде мыктылыгын көрсөтүүгө умтулушу зарыл. Ал эми Дастан Мейманов өзү менен тең Эмир Улан уулун жеңген. Эмир Улан уулу менен мына ушул кармаш өтө узакка созулган. 2 балбандыкы жыйынтыгында Мейманов жеңиш болуп чыккан болчу. Ал эми бул жерде алабал алуучулар кандай уланарын көрөбүз. Ортодо 6 жаш айырмачылык бар. Дастан Мейманов 19 жашта, ал эми каршылашы болсо Нурмолдо Анарбеков 25 жаштагы балбан. Андыктан ал мына акырын гана кылдаттык менен гана күрөштү өткөрүп, мына ишенимдүү жеңишке жетүүгө умтулат. Буга чейин мына дал ушундай ыргакта күрөшкөн, эч кандай ашыккан эмес болгону каршылашынын катачылыгын колдонуу менен бир учур жаралганда аны дароо өзүнүн пайдасына дагы чечип кеткен болчу. Азыр дагы дал ошондой ыкмалар жасап буга чейинки күрөшүн кайталайбы дагы байкайлы. Эгерде эле аны кайталай албай турган болсо дагы бир башкача учурлар болуп кетиши ыктымалдуулугу толугу менен мүмкүн. Жок, алгачкы 3 мүнөттүк 3-0 эсебинде, жоксо 3 упайды көк бурчтан чыккан Нурмолдо Анарбековдун алуусу менен жыйынтыкталды. Жана мындан кийин эми болушунчалар өзүнүн ишенимдүү күрөштөрүн дагы көрсөтүүгө умтулушу керек.
Демек, кармаштарды улантып көрөбүз. Дастан Мейманов жана Нурболдо Анарбековдордун кармашына 2-3 мүнөттүк старт алды. Жана дал ушул жерде 60 кг салмак чембирдиктеги күрөштөр 2 километр кызуу жүрүп жаткан учуру бүйөрүндөр өтө кызуу колдонуу дагы көрсөтүп жаткан малым. Демек, дагы 1 упайга ие болгон Нурмолдо Анарбеков каршылашын мынтип эми чийимден сүрүп чыгаруу менен дагы упай алууга умтулушат. Бул болсо балбандардын кимисин жеңишке жетеринен дагы кабар берерин айгинелеп дагы турат. Тур байкайбыз. Нурмолдо Анарбеков, Дастан Меймановдун азыр айламалын табабы жок. Дагы бир чийимден сүрүп чыгар, дагы бир упайга айтор. Мындан башка жеңишке жетүүгө жол жоктой. Бирок убакыт кенен, эгер деле Дастан Мейманов туура 1-2 ыкма жасай турган болсо, анда атаандаштан упайлар жагынан ашып кетүүсү толугу менен ыктымал. Дагы бир жүрүш. Кадырман тилегерчилер, экинчи килемде 63 кг салмактын мыктыларынын бири болгон Элдияр Саттаров жеңишке жетти. Айтор дал ушул биринчи айлампада көп күчтүү балбандар туш келип калган. Андыктан биз алардын ар бирин дагы айтып отурабыз. Байкайлы, көрөлү. Нурмолдо Анарбеков менен Дастан Меймановдун кармашынын соңуна чыгарган 1 мүнөттөн азыраак убакыт бар. Дал ушул жерде эми Дастан Мейманов баштагы караганда жандуракка киришкендер. Ушул жерден эми бир каршылашын ашыра чаап көрүүгө дагы умтулууда. Бул болсо мынтип атаандашынын упай алуусуна алып келди. Чындыгында эле Нурмолдо Анарбеков азыр бардыгын көзөмөлгө алып, таразага салып, андан ары күрөштөргө улантууда. Атаандашына өзүнөн ашырып чабууласына дагы көзү жеткендей ишенимдүү кармаштарды өткөрүүгө дагы умтулган. Ал эми биз болсо кармаштарды дагы улантып көрөбүз. Кармаштар уланат. Айтор канча дагы ар бир жүрүш, ар бир абалда мынтип көрмандардын дагы кыйкырып колдоо көрсөткөн угдастар. Ал жакта 67 кг салмак чембирдикте коло байгени жеңген Нуржигит Кеңешбек уулу Уларбек Жаныбековду мына 2 рет таза көтөрүп чабуу менен жеңишке жеткен болчу. Ал эми биздин килемде болсо Нурмолдо Анарбеков дал ошол кийинки баскычка чыгат. Биз болсо килемден дагы бир ушул жеңишке жеткен 2